Баткен районунун ушул Төрткүл суу сактагычынын жанында турабыз. Мына ушул биз турган жерге азыркы күндө блокпост коюлган. Бизге жеткен акыркы маалыматтар боюнча азыркы күндө ушул Төрткүл айылынан нар жагындагы Баткен район Көк Таш айылында Төрт көчө участкасында тажик-кыргыз чегарачыларынын атышуусу, кагылышуусу болуп жатат. Азыркы күндө бизде маалыматтар ушундай. По состоянию на 20:30 27 января 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная. По итогам проведенных переговоров между пограничными представителями Кыргызской республики и Республики Таджикистан, участок дороги Баткен-Исфана, местности Төрткөчө, который по уточненным данным был перекрыт гражданами Таджикистана, в 19:30 был вновь открыт для проезда. Однако в районе 19:35 обстановка ухудшилась в связи с тем, что таджикская сторона первой применила оружие и открыла огонь по пограничным подразделениям пограничной службы ГКНД Кыргызской Республики в местности Чердозо Баткенского района. И сейчас основные перестрелки между подразделением пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Төрткөчө и Чердозо. Таджикская сторона, я хотела бы отметить, что использует минометы и гранатометы при этом. Саламатсыздарбы достор, азыр ушул Баткенде ок атышуу болуп атат. Баарыңыздардын маалыматыңыздар болсо керек. Ушул төрт көчөнү тосуу, тажиктер эмне себептен ушул төрт көчөнү тосушту? Жана учурда Баткенде абал кандай? Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кандай координация кылып жатышат? Азыр мен мына обл администрацияга келдим. Азыр ушул бийлик өкүлдөрүнөн сиздерге ушул маалыматты жеткирсем. Бул жакта азыр облус башчысы ошол окуя болгон жерде жүрөт. Азыр өкүлдүн биринчи орун басары Тулаев Марифжан Каримович жана ушул бул жакта биздин ушул күч структуралары иштеп жатышат. Укук коргоо органдары координация жүргүзүп жатышат. Азыр мына өзүңүздөр Мариф Каримович, саламатсызбы? Сиздер иштеп атасыздар да? Координация болуп атабы? Жакшы эле? Жакшы. Биздин ушул тургундарга, жалпы эле ушул кыргызстандыктарга бүгүнкү күндө мына ушул тажик тараптын ушул төрт көчөнү тосуусу эмне себептен келип чыкты? Жана учурда абал кандай? Мына ушул тууралуу ушул элдер эвакуация болуп атат, кандай болуп атат? Ушул тууралуу бизге айтып берсеңиз, Бул азыр эми ушундай бир кырдаал оор болуп турган бизге бир саат 18-15 чамаларында бизге ушундай маалымат болду. Тажик тарап макулдашуусуз бизге билдирүүсүз Төрткөчө жана биз айтып аткан Төрткөчө участогунда Ош Баткен Исфана жолунун трассасыны белгисиз себептерден тосуп салды. Эл азыркы күндө топтолуп атат деген маалымат чыккан. Ошол эле кезде биз сураштырып маалымат алганда тажик тарап биз менен макулдашпай, бизге мындай билдирүүлөрдү жасабай туруп, ошол чегарага жакын жерде курулуш иштерини баштаган. Ошол күч түзүмдөрү барып, эскертүү берип, келгиле элди мындай тынчтап жаткан элди дүрбөлөңгө салбай бир макулдашып, провокация барбай токтотуп тургула деген мындай эскертүүсүнө баш ийбей, кайра уланта баштаганда кандайдыр бир себептерден ошол жерде жашаган элдер ошо жолго чыгып, жолду тосуп алган. Бирок ошол жердеги айыл өкмөт башчылары, райондун акими барып, президент ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өкүлү Абдикарим Алимбаев ошол жерде баары сүйлөшүүлөрдөн кийин бул калыбына келип, жол кадимки режимде иштей баштаган, ачылган. Кыймыл калыбына келген. Бирок ошого карабай 10 мүнөт, бир 7 мүнөттүн чамалап өткөн чамаларында кайра ушундай ок атышуулар башталып кеткен. Окты ким атты? Тажик тараптан? Бул тажик тараптан белгисиз бизге эскертүүсүз ушундай бир провокациялык иштерге барып, ушундай аракеттерди көрүп жатат. Азыркы күндө бардыгы райондун акими, облустун жетекчиси, күч түзүмдөрү бардыгы өздөрүнүн тажик тараптагы кесиптештери менен сүйлөшүп атат. Баарына маалыматтарды бергенбиз, токтотууну, ушундай талаптарды коюп сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми кээ бир чегарага жакын, чегара тилкесине жакын аймактагы жашоочуларды биз мындай чыгарып кетүүгө мына аракеттерди жасадык. Бизге азыркы келген маалыматта мындай жаракат алган же бир кандайдыр бир нерселер болгон боюнча башка маалыматыбыз жок.
Азыр атышуу токтодубу? Мына Атышуу азырынча жок, бир сааттан ашык атышуу болуп атат, Чамалап калды ошол бир саатка. Чоң рахмат. Сүйлөшөрүңүз болду. Мына урматтуу достор, бүгүнкү күндө азыр ушул жергиликтүү бийлик дагы жөнө турган жок. Жанагы диванный эксперттер мына ушул ар кандай ички саясатты токтотуп, бүгүнкү күндө ушул биздин жетекчилерге биздин ушул күч түзүмдөрүн колдоп, ушул биримдикке чакырып кетет элем. Бул жакта дагы мына ушул мамлекет кызматкерлери, укук коргоо органдары күнү түнү мына ушул жерде коомдук коопсуздукту сактоо жана ушул чек араны бекемдөө аракеттерин көрүп жатышат. Албетте буларга дагы ушул күч бирдикте болсо, биз ушул чек араны чечип, тосмо тосмойн бул нерсе ушул Баткенде кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Азыркы күндө ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгы тарабынан айылдардагы ушул жаш балдарды, аялдарды ушул окуя турукташканча эвакуация кылуу аракеттери жүргүзүлүп жатат. Ал эми биз ушул окуя боюнча маалыматтар менен кабардар кылып турабыз. Албетте ушул Баткен шаарынын тургундары, эгерде сиздер колуңуздардан келген жардам бере алсаңыздар, ушул чек ара айылдардагы жарандарды өз үйүбүзгө киргизип, аларга дагы ысык тамак берип, ысык чай берип, бири-бирибизди колдоп турууга чакырат элем. Мына кыш, өзүңүздөр билесиздер, азыр суук күн, кыш мезгили. Ошондуктан баягы мектептер даярдалып атат, бирок ошого карабастан кээ бир жаш балалуулар болсо, ушу үйүбүзгө алып барсак жакшы болот эле. Ал эми биз абалды сиздер менен чогуу ушул Facebook баракчам аркылуу, Акипресс маалымат агенттиги аркылуу, Баткен медиа борбору аркылуу сиздерге маалымдап турабыз. Башка мындай кандай сөз айтышты билбей турам азыр. Бирок мурдагыдай согуш кайталанбасын, андай согушту көрдүк, кандай болгон. Элибизде тынчтык болсун, ошол кыргыз элимди Аллахым өзү колдосун. Ал эми ушу Кыргызстанга ынтымак, бейкуттук кут консун.